тарыхты карай турган болсок, тарыхта ар бир мээнет эмге бааланыш керек да. И баалаганды билишибиз керек. Ким кандай иштеп атат, кандай дегенде. Буга чейин сизге чейин Сокеев деген мырза бар эле, Алмаз Темирбекович. Ушул жаатында эгейсиз жумуш жасады ошол жигитчи, 3,5 жылдын ичиндечи. Эмне үчүн дегенде, ошол бала дейбизби кызматкер мамлекеттик. Жогорку кеңеште ушинтип коркпостон өзү келип баяндаманы берчи, ар бир депутатка кирип, силер эл өкүлүсүңөр деп укчу. Бизде канча жолу бизде bir жылда агрардык комитети, биздин комитет, саясат суу ресурстары боюнча комитет 5-6 жолу көчмө жыйын өткөзчү элек. Ошол көчмө жыйындардын бардыгын ошол жигит өзү барчу. Барып жеринде түшүндүрүп, көрсөтүп, анан биздин сунуштарды, элдин сунуштарын бардыгын кабыл алып, жанагындай айылда bir эксперт бар экен, специалист бар экен, водник деп, ошонун жанагысын укпай, кол алдында мо кабинеттен чыкпай, кагазда иштеп бардыгын көргөн водниктерден эмес эле да. Жеринде көрүп, ансыз деле кабинет министров менен да барчу. Андан кийин жагдай эмне болду? Сиздерди министрликте карасак, Бакыт Эргечевке күч кубат берсин да. Ошол киши могу агрардык саясатты да, суу саясатында бардыгы, экология маселесинде, андан башка президент жүктөп койду. Жол тармагында беделден чыкпай калды. Кыргыз темир жолу боюнча, Кыргыз Кытай, Өзбек жана темир жол боюнча шунун бардыгы ошо кишиге жүктөлдү. Сиздердин бир орун басарыңыздар Алтайлап Японияда жатты. Мына экинчи азыр орун басарыңыздар түрмөдө жатат. Үчүнчүсү орун басарыңыз сиздин астыңыздагы киши. Жогорку кеңешке келгенден коркуп, качып жүрүп, каяктасың десе, мен областамын, мен кабинет министрликтин беркисинде мен жаңы участок оор экен, ошо менен таанышып жүрөм деп жүрүп, бир тармакты мына жок кылды да аягын чейин. Анан аягында эмне болду? Августка жакынлашканда мен иштей албайт экен, мен кеттим деп туруп ушинтип алып кетип калды. Сизге биринчи суроо. Сиз бул кызматка өзүңүз келдиңизби? Кандай ыктыяр менен? Сиз дагы бир 6 ай ушундай отургандан 6 айдан кийин менде министрдин орун басары болдум, суу департаментинен директор болдум деген ой менен келдиңизби? Же болбосо ушул кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна иштеп берем, президенттин жогорку кеңештин койгон тапшырмаларын аткарып, келечекте ошол коюлган пландар боюнча айылдарды 70%, шаарларды 90%га чейин суу менен камсыз кылам, жашоо тиричиликти жакшыртам деген ойдо келдиңизби? Биринчи суроо ушул.